Эфирде нарын жаңылыктар маалымат топтому кутмандуу кечиңиздер менен аны мен Жазгул Зубалиева тааныштырам. Бүгүнкү көрсөтүүдө баңгизатка каршы күрөш күчүндөбү? Өлкө аймагында 961 адам баңгизатка байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Клейлерди жыттап, синтетикалык заттарды жыттоо. Кызыл чийинден чыккандарга айыппул каралды. Мыйзамсыз курулуштарын белгиленген убакытта бузбагандар эми 30 000 сом төлөшөт. Ушул мезгилге чейин 280 эскертүү берилиптир. Мунун тең жарымы уже буздурулуп, жолдор кеңейтилип атат. Калган участоктор дагы ушу темпте кетет. Ат башыда курамы тракторист, машинист кыздардан түзүлгөн Талаа жылдыздары бригадасы 50 жылдыгын белгилешти. Эртең менен талаулоо ойгоно кайда бултурат. Аябай иштеп келишти. Министрлер кабинетинин төрагасы Атылбек Касымалиев деңизге чыга албаган өнүгүп келе жаткан өлкөлөр боюнча Бириккен Улуттар уюмунун 3-чү конференциясынын ачылышында 32 өлкө тобунун атынан сөз сүйлөдү. Алгач министрлер кабинетинин башчысы Атылбек Касымалиев деңизге чыга албаган 4 контентте 570 миллиондон ашык адамды түзгөн 32 өнүгүп келе жаткан өлкөнүн делегация башчыларына жана жалпы катышуучуларга президент Садыр Жапаровдун жылуу саламын жолдоду. Атылбек Касымалиев деңизге чыга албаган өлкөлөр бири-биринен алыс болгонуна, маданиятынын, тилинин, социалдык-экономикалык өнүгүү деңгээлинин айырмачылыктарына карабастан, географиялык обочолонуу, транспорттук жана соодалык жогорку чыгымдар, экономикалык диверсификациянын чектелгендиги, инвестициялардын жана каржылоонун жетишсиздиги сыяктуу окшош көйгөйлөрдү баштан кечирип жатканын белгиледи. Атылбек Касымалиев өз сөзүндө акыркы жылдары Кыргызстан эл аралык маанидеги автомагистралдарды жакшыртуу жана өркүндөтүү боюнча иштерди жүргүзүп, ошону менен бирге аба эркиндигинин 5-даражадагы саясатын киргизгенин жана Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу Кытайдан жакынкы чыгыш, Европа жана Түштүк Азия өлкөлөрүнө эң кыска кургактык жолун ачаарын, мындан сырткары Кыргызстан менен Тажикстандан Түштүк Азияга таза гидроэнергияны экспорттоого багытталган Каса Миң долбоорун белгиледи. Мамлекеттик салык кызматынын алдындагы салык сервис мамлекеттик мекемеси жаңы интерактивдүү кызматты ишке киргизди. Анын жардамы менен ар бир кыргызстандык өзүнүн салыктык чегерүүлөрү кандай пайдаланылып жатканын ачык көрө алат. Система бул каражаттар эмнеге жумшаларын дароо көрсөтөт. Социалдык жөлөк пулдарды төлөөдөн жана тез жардам унааларын сатып алуудан баштап, бала бакчаларды жана инфраструктуралык объектилерди курууга чейин. Салык кызматы жарандарды жаңы кызматты сынап көрүүгө жана анын жыйынтыгын социалдык тармактарда бөлүшүүгө чакырат. Долбоордун максаты салыктарды колдонуунун ачыктыгын жогорулатуу жана фискалдык тартипке аң сезимдүү мамилени калыптандыруу. Салык кызматынын өкүлүнүн айтымында сервис элге алардын өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымын ролун жакшыраак түшүнүүгө жана муктаж болгондорго колдоо көрсөтүүгө шарт түзөт. Ички иштер министрлиги тараткан маалымат боюнча өткөн жылдын ичинде 961 адам баңгизатка байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Дарыгерлер адам 3 жолу маңгизатын колдонгондон кийин анын курмандыгына айланып, ага көз карандылык пайда болот дешет. Нарын облусунда буга каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Кабарчыбыздын материалында. Нарын облустук үй бүлөлүк медициналык дарыгерлер борборунда 43 жылдан бери нарколог психиатр болуп иштеп келе жаткан Асылгүл Төлөгөнова наркотикалык зат адамдын акыл эсин тушап, аны 3 жолу колдонгондон кийин көз карандылык пайда боло турганын айтат. Ал маңзатка берилип кеткендерди дарылап айыктырууда оорго турарын белгиледи. Акыл сезимин жоготуп, жана агрессивность, раздражительность, вспыльчивость деп коебуз. А бир кыргызча айтканда мун аябай ачуулуу болуп, көзүнө көрүнүп, кулагына угулуп, ушундай көп таасирлерди анан памятти алат да. Унутчаактык пайда кылат, коомго болгон өзгөрүү, эч кандай мындай бир үй бүлөгө жакын адамдарына мындай бир жакшы мамиле жасайын деген ой такыр калбай калат да. Дарыгер айым мындай жаман адатка жүрүн туруму начар балдар көбүрөөк азгырыла турганын, берилип кетсе түрдүү ооруларды жугузуп, тукумсуздукка кабыларын кошумчалады. Насыбай чегүү, жанагындай клейлерди жыттап, синтетикалык заттарды жыттоо, ичүү, мына ушулар токсикоманга кирет да. Анан ошондойлордун кээ бирде эне талары келет, же эжелери келет. Ушундай мен
балам же инем башкача болуп атат деп анан алып келип баягы аябай психотерапевтический беседа жасап, ошонун зыяндуулугун, ошонун тукумсуздугун биз биринчи кезекте айтабыз да. Чындыгында импотент кылат да, бул эң биринчи көйгөй бул импотент. Өкмөттүн токтому менен маңзаттын 86 түрүнө, анын ичинен синтетикалык психотроптук баңгизат түрүн сатууга, колдонууга катуу тыюу салынган. Эгер жаран баңгизатын сатуу менен алектенсе, мал-мүлкү конфискацияланып, соттун чечими менен эркинен ажыратылат. Бул боюнча Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан жүргүзүлгөн тийиштүү иш-аракеттин натыйжасында бир нече адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Азыркы убакта бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жапайы куурайларды жок кылуу максатында өрттөө, жок кылуу иштери жүрүп жатат. Андан сырткары элдерге түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Жаш өспүрүмдөргө синтетикалык наркотикалар боюнча дагы көп лекциялар өтүп, көп түшүндүрүү иштери жүрүп жатат азыркы убакта. Облус аймагында ошо баңгизаттарга мыйзамсыз каршы күрөшүү кызматы тарабынан бир катар иштер, алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Ошону менен ошол эле учурда 8 кылмыш иши козголуп, булардын баары соттун кароосуна жиберилген. 2025-жылдын 6 айында жалпы 8 кылмышкер кармалып, жоопкерчиликке тартылган. Бул баңгизаттардын мыйзамсыз каршы күрөшүү кызматы тарабынан ошо интернет айдыңында дагы ар кандай рекламалар, элге дүрбөлөңгө сала турган дагы жарнамалар чыгат. Булар биздин ар дайым көзөмөлдө. Эгерде ошондой фактылар аныкталып калса, эгерде мыйзам чегинде жооп берүүгө тартылат. Баңгизаттын бир түрү болгон кара куурай, Кочкор, Жумгал райондорунда өскөндүктөн ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан чабылып, өрттөлгөн учурлар болот. Аны менен катар маңзатка каршы күрөштү күчөтүү максатында облус аймагында укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан алдын алуу багытында элге, мектеп окуучуларына түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлүп турат. Биздин Нарын району боюнча 32 мектептерде ар биринде тренингтер, семинарлар, баңгиге жол жок, баңгиге тыюу салынганбыз деген семинардын темалардын алкагында семинарлар өткөрүлүп келет. Андан тышкары Нарын райондук прокуратурасы тарабынан дагы баңгиге жол жок, баңгиге каршыбыз деген конкурс өткөрүлгөн. Андан биздин Нарын районунда мектептерден катышып, байгелүү орундарга ээ болушту. Укук коргоо органдары тарабынан дагы мектептерде балдарга баягы жыйындардын баардык жерлеринде чогулуштар өткөрүлүп, элдерге байма-бай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келип атат. Учурда Нарын району боюнча баңги зат менен катталган факты жок. Ички иштер органдары тарабынан маңзаттарга каршы жүргүзүлгөн иш-аракеттердин натыйжасында республика боюнча 2024-жылы 961 адам кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Анын 17си жаш балдар болгон. Аны менен катар 98 кылмыштуу топтордун дагы ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлган. Максат Абдыракунов, Алмаз Асанов, Нарын жаңылыктары. Мыйзамсыз курулуштарды аныктоо жана бузуу иштери уланууда. Нарын шаарында 6 ай ичинде 280 мыйзамсыз курулуш ээлерине билдирүү, эскертүүлөр берилген. Эрежеге баш ийип, мыйзам бузганын моюнга алып, өз эрки менен жерди кайтаргандар бар. Ал эми кызыл чийимден чыккан курулуштарын алууга шашпагандарга атайын техникалар барды. Теманы кабарчыбыз Жаркынай Гүлташыр кызы улайт. Турусбек Асыпбаев Нарын шаарынын тургуну. Ал кызыл чийинден 11 метр чыгып кеткен дубалын өз ыктыяры менен жылдырды. Эрежеге баш ийип, мыйзамсыз курулушун бузган шаар тургуну башкаларга үлгү болсом дейт. Мен 2002-жылы сатып алгам. Анан эми мамлекеттин жери болгондон кийин, ашыкча жер болгондон кийин бериш керек да. Буз деп 5 күн срок берген. Ошо 5 күн, 4 күнүн ичинде бузуп бүттүм. 11,5-12 метрге кирдим да. Законду сыйлап, мыйзамды сыйласа, өздөрү эле бузуп берген ашыкча жер болсо бузуп берген туура эле болот азыр ушул мезгилде. Бардык жерде эле бузулуп атпайбы, даже үйлөр деле кетип атпайбы. Ал эми Жутакеев көчөсүндөгү дагы бир тургун буга чейин адистер тарабынан берилген бир нече эскертүүлөргө карабастан дубал куруп жолду тарылтып салган. Мындай мыйзамсыз курулуштар унааларга тоскоолдук жаратып, жол кырсыгына себепчи болот. Ушул мезгилге чейин 280 эскертүү берилиптир. Мунун тең жарымы уже буздурулуп, жолдор кеңейтилип атат. Калган участоктор дагы ушул темпте кетет. Мындан да эртелетишибиз керек, себеби жолду кеңейтүү мына көрүп атасыңар, пробка создавать эткендер. Мыйзамсыз жолго чыгып алгандар. Тиешелүү кызматтар бүт эскертүүлөр берилген, мөөнөттөр уже өттү. Дальше күткөнү убакыт жок. Тем более Нарында аба ырайынын сууктун эрте түшүшү ишти шаштырганга туура келет.
Кыргызстан чыгып кеткен. 6 ай аралыгында мыйзамсыз курулуштар боюнча 280ге жакын билдирүү берилген. Эскертүүлөргө карабастан талапты тоготпогон жарандар үчүн эми 30 000 сомго чейин айыппул каралат. Негизи бул өзү билемдик менен жерин кеңейтип алуу 30 000 сом штраф салынат. Айыппул салынат. Биз эми ошол 30 000 сомду төлөгөндөн көрө мынау жерлерде оңдоп алалы 30 000 сом өзүңөрдүн чөнтөңөрдө калсын десек деле ошону түшүнүшкөн жок да. Анан эми азыр кайрадан буларга айыппул салууга туура келет. Ушул жарандардын өзүнө кайрадан жазма буйрук беребиз. Эми мурдагыдай 1 айга же 20 күнгө эмес, эми 5 күнгө эле беребиз. Ошо 5 күндүн ичинде ошол жерди өзүнө калыбына келтириш керек. Мыйзамсыз курулуштардан арылуу каланы иретке келтирүүнүн негизги шарты. Эч ким жеке кызыкчылыгын алдыга коюп, жалпыга таандык жолду өткөлдөрдү тосуп алууга болбойт. Бул шаардын кейпин эле бузбастан, калкты коммуналдык жактан тейлөө ишине да жол коопсуздугуна кедергисин тийгизет. Мындан улам Нарын шаарында мыйзамсыз курулуштарга каршы чаралар улана берет. Жаркынай Култашыр кызы, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Нарын электр тармактары ишканасы облус аймагындагы 61 392 жеке кардарга электр жарыгын жеткирет. Өткөн жылдан тарта 57 663 жеке кардардын электр эсептегичтери акылдуу эсептегичтерге алмаштырылган. Жаңыга алмаштыруу учурда Ак-Тала районунда уланууда. Кесиптешим Гулира Туратбекова иштен жүрүшүнөн кабар алды. Өткөн жылы облус аймагында 33 000ден ашык жеке кардарлардын электр эсептегичтери алмашылган болсо, бул жылы 24 000ден ашык акылдуу эсептегичтер коюлду. Учурда бул иштер Ак-Тала районундагы Байгончук айылында уланууда. Бир фазалуу ДДС 38 үлгүсүндөгү электр эсептегичин Электр тармагын санариптештирүү саясатынын алкагында жүргүзүлүп жаткан бул аракеттерди жергиликтүүлөр колдоп жатышат. Аймактагы тургундардын айтымында, акылдуу эсептегичтер мурдагыга караганда артыкчылыктуу экендигин баса белгилешүүдө. Коштуруучунун кайра штрафын төлөп туруп анан коштуруучубуз. Ал эми бизде болсо өзү эле автоматически өчүп калат экенбиз. Кайра эле биз ошо төлөмдөргө төлөп туруп эле кайра өзүбүз эле кошуп алат экенбиз. Эң негизгиси биз жакшы өнүгүп келатканыбызды билип атабыз. Ошондой эле көп мүмкүнчүлүктөр бар экен, ушундай жеңил жактары. Үйдөн эле баарын бүтүрүп койсок болот экен да. Акылдуу эсептегичтердин коюлушу Эңириде инспекторлордун жумушун жеңилдетти. Мурдагыдай ар бир үйдү кыдырып, эсеп алуу жана кайра жеткирүү кызматтары жок. Эми акылдуу эсептегичтер аркылуу кардарлардын электр энергиясына болгон төлөмү автоматтык түрдө эсептелсе, Мой свет тиркемеси аркылуу ар бир кардар өзүнүн электр жарыгына болгон карызын биле алат. Мына 1 айдан бери коюлган жерлерден онлайн менен показаниялар кирип атат. Убагы менен Мой светти карап акчаларын төгүп атат. Бизге аябай жеңилдик болду. Буюрса ушунун баары ишке ашып калса, эл үчүн деле ушу бизде иштеп аткан инспекторлор үчүн деле аябай жеңилдиги жакшы болот деп ойлойм. Нарын электр тармактары ишканасы жалпы 61 392 жеке кардарды электр жарыгы менен тейлейт. Учурда алардын 90%-ына акылдуу эсептегичтер коюлуп бүттү. Бул эсептегичтер Кыргызстан улуттук электр тармагынын каржылоосу менен ар бир кардарга акысыз коюлуп берилүүдө. 24 000 абонентке акылдуу электр эсептегичин орнотуп бүттүк. Быйылкы 2025 жылдын башынан баштап жогорудагы коюлган акылдуу электр эсептегичтерди калган 9 000 абонентин август, сентябрь, октябрь айларынын баштары менен пландаганбыз коюп толугу менен бүтүрөбүз. Ошондо Нарын электр тармактары ишканасынын жеке кардарларын толугу менен аскы электр эсептегичтерин биз камсыз кылабыз быйылкы жылдын октябрь айынын башы менен. Мындан сырткары облус аймагында 9 000ден ашык юридикалык мекеме ишканалардын эсептегичтерин алмаштыруу жумуштары бар. Алар акылдуу эсептегичтерди өз каражаттарына алып коюшу шарт. Гулира Туратбекова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары. Быйыл бүткүл союздук ленинчил коммунисттик жаштар союзунун түзүлгөндүгүнө 100 жыл толот. Бул кыймыл жаштардын билимге, тартипке, эмгекке жана мекенге болгон сүйүүсүн арттырганы менен тарыхта калды. Кыргызстандагы миңдеген жаштар сыяктуу эле ат башынын Ак Жар айылынын Тала жылдыздары бригадасы да комсомол уюмуна таянып, дем күч алып, зор ийгиликтерге жетишкен. Өз мезгилинде мырзалардан калышпай, трактор айдап, тала жумуштарын катыра аткарган каарман энелер кайрадан жолугушту. 1974 жылы ат башынын Ак Жар айылында 13 айымдан турган Тала жылдыздары бригадасы түзүлгөн.
Кезегинде менин артымда турган кубаттуу техникалар менен Союздун гектарлаган чөбүн чаап, эгинин жыйнап, айтор талаа жумуштарында эмгектери зор. Кайрадан 50 жылдан соң жолугушуп, ошондогу кызыктуу көз ирмемдерди сыймыктануу менен эскеришүүдө. Ушу 6000 тракторум. Жакшы трактор эле. Пускачтарын кара. Пускачтары бар экен. 75 жаштагы Айша Сабаева талаа жылдыздары бригадасына 17 жашында келген. Ага чейин бир тууган агасынын тракторун айдап, бир топ тажрыйба топтогон. Ошол кездеги өзү айдаган ЮМЗ 34 үлгүсүндөгү мына бул трактору менен жүздөгөн гектар жердин чөбүн чаап, эгинин жыйначу. Ага кошумча ат башынын алыскы өрөөндөрүндөгү чабандарга туз, тоют жеткирип, кошумча милдеттерди да кабагым кашым дебей аткарган. Жем ташычумун, туз ташычумун чабандарга. Ошондо жүрөк тоо экен. Bilmeyim, hazır bilmeyim. Şerse barbayt olsun. Aybay. Uşunçalık işke berilgenmiz. Uşunçalık. Baldarım canımda. Apam oşonda bizge tamak jasaçu. Polyada dedi standa. Oşol apama taştayımdağı traktör. Oşonda eştiken oylo. Jumuş. Kızlardı men andan murun ele kamyonistке өткөп. Kızlardı kamyonistке өткөрүш. Жакшы иштедик, аябай. Ошол убагында аябай эле эмгек кылыптырбыз, эрдик кылыптырбыз. Кыргыз СССРинен чыккан талаа жылдыздары бригадасы учурунда бир катар Европа мамлекеттерине тажрыйба алмашуу максатында иш сапарга жиберилип турган. Бригада мүчөлөрү Болгария, Венгрия сыяктуу өлкөлөрдүн алдыңкы чарбалары менен таанышып, заманбап техникаларды, ирригация ыкмаларын жана эмгекти уюштуруунун прогрессивдүү формаларын өз көзү менен көрүп, жеринде үйрөнүшкөн. Алган тажрыйбаларынын арты менен айылга жаңы ыкмаларды киргизип, дыйканчылыктагы көрсөткүчтү жогорулатууга арбын салымдарын кошушкан. Ал кезде өтө кененчилик болчу, майыбыз да кенен болчу, буроо, суроо, жанагы запчасыбыз да кенен болчу. Чөп чаптык, пресстедик, тырмадык, андан кийин жазкы күзгү жумуштарга дагы активдүү катыштык. ДТ деген машина, тракторлор бар. Ал ДТлар менен түнкүсүн таң аткыча жер айдачубуз. Кайра эртең менен чалабыла ойгонуп, кайра бул тракторго отурчубуз. Аябай иштептирбиз да, эми ойлосом. 1974 жылы айылдык кыздардын өндүрүштүк бригадасы бүткүл союздук ленинчил коммунисттик жаштар союзунун түздөн-түз демилгеси менен уюшулган. Айылдагы активист кыз келиндердин тынымсыз эмгеги районго чоң жаңылык болуп, алардын жаштык деми, күчү айыл чарбага бир топ өзгөрүү алып келген. Жылкычы деген жигит ошол уюштуруп, ошо жетекчиси болгон. Нарында Еделбей иштеген чыкты деп угуп жүрдүк. Аябай жакшы иштешти, ошо кездеги заманга яраша. Партия колдоду, эл колдоду, жакшы иштешти. Биз болсо ошол кыздарды кайтарып эле ошонун техникасы бузулуп калбасын деп кызматыбыз ошо экен жүрдүк. Майын жеткирип, бузулган жерин оңдоттуруп эле ушул. Легендарлуу бригаданын башын бириктирген жолугушуу жергиликтүү бийлик тарабынан ишке ашып, тарых жараткан айымдардын эмгегин даңазалоо максатын көздөдү. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик оңгу жол жарлыгынын алкагында бүгүнкү күндө биз улуумундун эмгегин эскерип, аларга өзүбүздүн ыраазычылыгыбызды, таазимибизди кылып жатабыз. Бүгүнкү күндө Ат баш районунда кластерди көнүүгө биз кадам коюп жаткан учур, ошондуктан ушундай улуумундун эмгектерин, алардын баскан жолун биз эске алуу менен алардын жолун улап кетүү биздин негизги парызыбыз. Кезегинде талаа жылдыздары бир нече ирет райондук жана облустук социалисттик сынактарда биринчи орунду ээлеп, ардак грамоталарга жана төш белгилерге ээ болушкан. Кийин атайын адистиктерге ээ болуп, мамлекеттик агартуу жана медицина тармактарында да эмгектенишкен. Учурда алды 80ге таяп, Кутман карлыктын куттуу күндөрүн өткөрүп жатышыптыр. Жазгулу Сабариева, Жеңиш Абылдаев, Нарын жаңылыктары, Ат башы району. Ушуну менен Нарын жаңылыктар маалымат топтомун жыйынтыктайбыз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.